Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу достор. Мен Алтын Арыстанбекова, түз эфирдемин. Мен азыр Баткен областында жүрөм. Кече Айдеркен шаарына бардым. Азыр Кадамжайдамын. Кадамжайга келбегендер болсо, Кадамжайдын Айдеркенге кеткен жагында, Кадамжайга жакын эле жерде Көтөрмө деген айыл өкмөт бар. Ошол Көтөрмө деген айыл өкмөттүн аймагындагы bir имарат жөнүндө сөз болот да, саясий туткун Абдугапаров деген жаран жөнүндө сөз болот. Биз саясий туткун деп ошол Бишкектеги саясий туткундарды билебиз, бирок деген ар бир областта дагы саясий туткундар бар. Областтагы чиновниктердин көпкөн мүнөзүнө, ар жерди басып алуусуна, жанагындай салык салганына, тырмакчадагы салык бөлүшөсүң, чотур бересиң дегендей сыяктуу буйруктарын аткарбаган аймактарда жарандар бар да, активисттер бар, журналисттер бар. Кадамжайдын өзүндө дагы ушул Баткен областы боюнча областтык прокурорго, областтык сотко, губернаторго, акимге каршы чыккан Маматкадыр Абдугапаров деген жаран жөнүндө сөз болуп атат. Азыр Абдугапаров Маматкадырды кадамжайлыктар Халил байке деп кошот экен. Бул киши 2013-2014 жылдары кадимкидей ошол кездеги Атамбаевдин маалындагы областтык сот, прокурор, УВД, РОВД, Аким ошолор менен согушуп, ошолорго каршы чыгып, элдин таламын талашам деп, эл тарабында болом деп куугунтукка калган да. Анан ошол 7 жыл Украинада жашап келди бул киши. Азыр кыска нуска эмне үчүн кеткен жөнүндө өзү айтып берсин. Октябрь айындагы 2020 жылдын октябрь айындагы көтөрүлүштөн кийин Кыргызстанда бийлик алмашты, таза адамдар келди, жакшы адамдар келди деп бийликтен үмүт этип кайра келди Кыргызстанга 7 жылдан кийин. Эми азыр ушул Маматкадыр Абдугапаров байкенин өзүнүн оозунан тагдырын угалы. Халил байке, эмнеге сизди Халил дешет? Элдин ушул ишинде ошондой Халил деген атка конгонмун. Толук атым Мухаммед Халил. Азан айтып коюлган атым ушундай экен, документ туура эмес жазылып калган экен ошол убактачы. Ушундай. Анда мен Халил байке дей берейин. Ооба, болот. Эми неме жөнүндө айтып берсеңиз, мен бир аз деген элге маалымат бердим. Саясий туткун, биз жанагы Бишкектеги эле саясий туткундарды билебиз да. Ооба. Жапаров, Садыр Жапаров дагы саясий туткун болгон. Саясий өңүттөн камакта жаткан деп. Областтарда дагы өзүнүн геройлору, баатырлары болот да. Ооба. Өзүнүн саясий туткундары болот. Мен дагы башыман ошол аймакта иштейм деп башыман куугунтук өткөргөнмүн. Ошон үчүн мен сизди аябай түшүнүп турам. Келиңиз эми эмне жөнүндө сөз кылабыз, анан эң негизгиси эмне үчүн саясий туткун болдуңуз? Бияка баса берелиби? Биякта машиналар өтөт. Айта бериңиз. Эмне үчүн саясий туткун болдуңуз? Кыска нуска айтып кетсеңиз. Саясий туткун болгонун себеби мен ушул мага мурдагы ошол эстидин убагында кыргыз керек жарак коомунун бул жерде имараттары турат. Ушунун пайщиктери мага кайрылып укуктарын коргоп берүүнү суранышкан. Мен ушул кооперативде мурда прораб, инженер болуп иштегендигимден ушул талаанга бузулуп кетип аткан имараттарды оңдоп, ордуна келтирүүгө чоң салым кошконмун, пайщиктердин укугун коргогонмун. Мен карап сөзсөм. Ошентип мен ушундай адвокаттык иш жүргүзүп, Баткен облусунун прокурору Жумабаев Латиф менен, Кадамжай районунун прокурору Жапаров Маматкасым менен, Кадамжай районунун акими Мадумаров Акрам менен ушундай кагылышып, тирешип калдык да. Алар мага бул укук коргоочу күчтүү, ошол сындырыш керек, бизге нам бербейт, ушундай неме деген бир уурдатпайт, укук коргоочу принципиальный дешип,
мага бут коюшуп ушу сындырууга аракет кылышып, куугунтукка алышып, акырында ушу куугунтукка алышып, акырында мени камашты. Жок жерден куру доомат менен камашып. Канча күн отурдуңуз? Мен жалпы 63 күн отурдум. Кадамжай ИВСинде, Баткен ИВСинде отуруп, ал жерде мени кыйноого алышты. Мен адвокат болгондугумдан пайдаланышып, мага мурда каршы иштеген тиги чорныйларды салышып камерама, ушундай бир кыйноолорго алып, мыйзамсыз душарга болгонумдан кийин мен Кыргызстанды таштап башка өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болдум да. Ал жакта 7 жыл жүрдүм саясий туткундачы. Андан кийин келдим жакында. Кече жакында келдиңиз. 2 жума болуптур келгениңизге? Ооба, 1 айча болуп калды. 27 январда келдим. Мен ойлогом бул жерде саясий абал оңолду деп Садыр Нуркожаев айтып атпадыбы? Келгиле, иммигранттар келгиле, бул жерде саясий неме оңолду деп дегенде мен ишенип келдим. Аэропортто мени кайрадан камашып, кармашып. Сиз издөөдө жүргөнсүзбү? Издөөдө жүргөм, ооба. Ошондуктан камады да. Ооба. Анан каяка алып барды? Милицияга алып барышып, каяка именно? Аэропортко ошол. Аэропорттун өз милициясына. Ооба. Милиция кармап. Манас аэропортунун милиция бөлүмүндө. Манас аэропортунун милиция бөлүмүндө турдум 1 сутка. Андан кийин дагы 1 суткадан кийин Кадамжайга келдим. Кадамжайга келип, мени бошотпостон дагы ар кандай бир болбогон немелер менен 8 күн кармап, ИВСте 8 күн жаттым да. Мыйзамсыз ушундай. Анан ушу азыр сотко келип арыз жазып, үй камагына чыгып, азыр үй камакта турамын. Халил байке, айтсаңыз, буга чейин ошол жанагы ошол 2013-2014 жылда иштеген областтык сот, прокурор, Кадамжайдын акими Акрам Адумаров, ошолор сиз айтып атпайсызбы, куру жала менен мага иш козгошкон деп. Ошол козголгон иш турат да азырчымбы? Козголгон иштер турат, бардыгы каралбай турат. Мен азыр үй камагындамын. Алар эми мен ишенип келсем, бул жерде саясат таптакыр өзгөрбөптүр. Укук коргоочулар ошондой эле иштеп атыптыр. Садыр Нуркожаевдин саясаты таркалбаптыр. Ошол кандай болсо ошондой эле туруп атыптыр азыр. Ушул мага азыр ушу күндө мага кыйын болуп атат да. Келдим, мен документтерим жок. Паспорт алайын десем, паспорт бербей атат. Сиз ишиңиз сотто экен деп. Ушундай мен эчтеке кыла албай атам да, колу бутум байлоодо. Халил байке, эмне үчүн сизге иш козголгон? Эмне үчүн сиз саясий туткун болдуңуз? Эмне үчүн 7 жыл Украинада жашадыңыз? Ошол жөнүндө кеп кыла алдыган кыска нуска айтып берсеңиз. Биз азыр мен жандап турабыз. Биз азыр ошол Кадамжай керек жарак коомунун суткасына 3,5 тонна нан чыгарчу имаратында турабыз. Бул имараттын нан заводбу? Нан заводу. Кирели? Кирсек болду, кирели. Жүрүңүз, кирели. Азыр эч ким эйлик кылбайт да, чынбы? Жеке менчик өтө элекпи? Жок, кооперативдин эсебинде турат бул. Турат, 7 жылдан бери жакшы туруптур. Сиз келгичеңде өтүп кетпептир, сатылып кетпептир. Бул мындай эски абалын көрсөңүздөр, мына кулап калган калар убагында мен мындай үстүн жапканмын да. Ошон үчүн сакталып турат. Болбосо азыр кулап калышы мүмкүн эле. Ооба, жамгырга, карга эзилип. Ооба, ошондо бул мен тоскондон бери 8 жыл өттү да. Эми мынантип ар ким мен мынерге немелерди бүт мына малдарды камашып, мына хлеб заводко мал камашып, мурда да мал камаган бу жергечи. Мыйзамсыз. Анан Халил байке, сиз үстүн жаап аракет кылган маалда ким болуп иштетилиңиз? Бул биринчи суроо. Экинчи, ушул нан заводдун үстүн жаап сактап калам деген ойдо жапкансыз да. Ооба. Ошондо кайра иштетейин дегенсиздерби эл үчүн? Ооба. Максат нан заводду иштетип, элге кызмат кылалы деген оюбуз болгон да. Ичиндеги оборудованиялар бүт талкаланып жок болуп кеткен. Бул жерде мына кошуну киши ичине мал баккан. Мына мал мына көрүнүп турат, бүт малдын издери. Азыр деле мына малдарын багып аткан экен. Бизди көрүп. Мына жыгачтарды кыйып баштаптыр. Бул өзү элдики да, кооперативдики да. Кооперативдики, пайщиктerdики бул. Пайщиктер канча пайщиңер бар? Канча мүчө бар? Эми Кадамжай районунда мисалы үчүн ошол 150 миң киши болсо, бул жерде болбогондо 10 миң пайщик болуш керек эле да. Ал пайщиктерди жок кылып, бул жерде мурдагы төрайым Жапарова айым бугу өзүнчө бир 43 гана кишини пайщик кылып, колдорун жасалмалап коюп, ошону менен гана иш кылып жүргөн да. Бүт прокуратура, администрация, акимдерди колго алган аял ал Жапарова айым бугу.
Ушундай мына бүт мынантип кыйып салыптыр мына бул. Eelik кылып атат да, шуга качып жок эле жерден адамдар. Анан бул эми караптыр мына территориясы мына. Территорияга мына онда о бетон тосмол бар го. Ушуну башка кишиге өткөрүп берген. Жерин саткан башка кишиге. Бул нан заводдун территориясы кемип калган. Ооба. Ушундай мыйзамсыздык бар. Ушуну мен ооба. Ушуну мен ошол убактагы акимге Мадумаров Акрамга кайрылдым. Облус прокурорго кайрылдым. Эмне деп кайрылдыңыз? Ушул мыйзамды чечип бергиле. Ушундай мына жери бул хлебзаводдун баягы укук коргоо план схемалары жоголгон. Муну атайлап жоготкон. Жапаров Айымбу бир да документ калган эмес. Ошон үчүн документтерди кайрадан ордунда тургузуу үчүн для восстановления. Мен көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысы Токторов Махмутка кат менен кайрылгам. Ал менин каттарымды жыртып салып жатты да. Муну мыйзамсыз аракеттерине мен облус прокурорго Жумабаев Латипке кайрылганымда ал таптакыр бир чара көрбөй койду да. Булардын бардыгы ушундай коррупциялашкан, ушундай бир системага түзүлүп калган болчу да. Сиз ушул завод элге иштесин, заводдо иш орундары болсун деген аракет кылсаңыз, областтык прокурор, айыл өкмөт, аким, Мадумаров Акрам, аким, сот, прокурор бардыгы мага каршы турушуп, бүт бардыгы мага жабалакташып, мени ушундай чырмап салышкан да, кыймылдатпай, акыры камашты. Мени жок жерден камашты да, мен адвокатты. Ушундай мыйзамсыз болгон. Халилбек, мынау чатырын жапкандачы, сиз ким болуп иштейт элеңиз? Мен чатырын жапканда ушул мени кооперативге төрага кылып шайлашкан. Жапаров Айымбүбү деген ким? Ал мурдагы төрайым, самозванка. Аны алып таштап сизди коюп атышабы? Мени коюшкан пайщиктер ооба. Бул жерде түшкөн сүрөттөр бар. Иштесин, заводду иштетсин деп. Ошол жапкандан кийин дагы мен иштете албадым да. Мени камап коюшту. Иштете албай калдым. Камап коюшуп, азыр мына дагы ошондон бери деле иштете алышпаптыр да. Эч ким иштеткен жок. Сиз кеткенден кийин кооперативдин төрагасы ким болду? Айымбүү Айымбүү болуп алыптыр. Жалган документтерди түзүп. Азыр Баткен облус юстициясында кооперативдин төрайымы Айымбүү деп катталып жүрөт экен. Мен ошентип уктум. Эмне үчүн булар деген убагында Айымбүү Жапарованы төрайымдыктан алышат? Эмне кылган үчүн? Ушул бүт кооперативдин мүлкүн бүлүнгө салдырып, мынантип талкалап, мындан башка имараттар толуп атат район боюнча. Бүт талкалап, жок кылып, сатып, бир тыйынга сатып, ушундай миллиондогон мүлктөрдү бир тыйындарга саткандыктан анан элдер жыйылып, көтөрүлүш чыгарышып келип ушундай кылышты да. Анан ал кишини төрайымдыктан алып, сизди да шайлашты. Мени шайлашты ооба. Сиз канча? 2007-жылы. 2007-жылы. 2007-жылдан 2014-кө чейин болот атасызбы төрага? Жок, онда мен 2012-ге чейин болдум. Анан Надырова Жибек дегенге тапшырдым. Анан мен өзүмдүн адвокаттык ишимди уланттым да. Сизге куугунтук болгондо кайсы жыл? Сизге куугунтук болгондо кайсы жыл эле? Анда адвокат элеңиз? 2013-2014-жылы мен камашты да куугунтук болуп. Мына кишилер мына бу жерге үй салып, бу жерге мал баккан кишилер ушулар мына. Халека, сизге шунун аркасынан алып койсуздар да. Сиз мал багып жүрөсүз бушакта? Ким айтты уруксат берди малга? Мына сизге бул журналист сиздерден көп жакшы тааныйбыз, бул кишиге мен чындык сүйлөйм. Сиз малды ham чындык сүйлөп турганмы? Сиз мына чындык алып коюп койбой, эми өзүңүз билесиз канчалык болду. Эми мага айтканым максым, муну кароолсун. Эртеде кечте баары мисалы халlega келип, о кишилер дагы эле баары жогушат. Муну эң жакшы мына билесиз 90-жылдан бери. Эң жакшы бул сатылат дегенге биринчи покупатель болуптур, ошон үчүн мал. Токто. Ким айтты сатылат деп? Ким айтты сатылат деп? Ким айтты деп менде сатылат деп? Айым жеткен келди. Эл журттан эч өтпөйбү. Айым жеткендиңиз жамы? Айым жеткен. Ким айтты сатылат деп? Эл журт айта албайт да, бул нерси бар да кооперативдин. Төрагасы. Мына мен Ким айтты сатылат? Айым жеткен сатылат dedi. Darozdan da, darozdan. Düşküne de kız da balçılar kız değil. Ya siz kirvar ben mal kurtas. Oy. Siz men düşkün adamım var. Bu aytgan ekan. Ayım boyu pulyodu kirgizib, jurnalist kelyapti, kirgizib degan ekan. Jurnalist Jurnalist kelyapti, kirgizib dedi. Ya, jurnalist yo'q. Siz men aytgandan o
Bilesiz de kıravul ekan. Mana bunday kirip Men bu yerda o'ngdo'g'anman. Mana o'ngdo'm. Men o'ngdo'g'anda bu yer qulab qolchi bo'ladi, to'g'rimi? Ya, Yo'q, men o'ngdo'g'animni bilasizmi? Ha. Aytsam, men kim o'ngdo'g'an, shuni kim chapdi? Ya, şunun arkasından bir bunday sizga şuna qochibsiz go. Bir shikal chiqib turib. Qochdim. Meni qamashdi, qochdim. To'g'ri? To'g'ri? Yo'q, sen aytchi, shuni kim chapgan? Aytchi. Oyim bu chapdimi, men chapdim bu? To'g'ri aytchi. Sizlarni Yo'q, so'zni burmalama. men bir bola. So'roqqa javob bermaysiz. Üstünü kim So'roqqa chapdi? javob bering aka. Üstünü kim chapdi? So'roqqa javob bering, sizga so'rab berib men chapdim bu. Ayt. Ya, mana oyim ichida bu kishi oldi barilla bir. Bo'lsa kim chapdi? Barilla bir. Kim chapdi? Ya, Ayta. Xallaga japgan, biroq shunun arkasından ketdi deb o'tadi. Shunun Shular qasdan ketdim da, sebebi? Sebebi Çatırdı japkan için çatırdı japkan için kuğuntuk alınıp atpayбы? Kooperatiftin imaratın çatırın japkan için kuğuntuk alınıp atat bul kişi. To'g'rimi? Anan satılap deb atabı. 7 yıldan beri satılap turibı. Men bunday bo'ldi. 90-yıldan beri qirol bilan boshlangandan beri. Şu imaratda mı? 90-yıl başlandı. 96-yıl javob oldi. Bunday ekanda sayır bo'lgandan keyin. Mana hozir endi u yoqdan bu yoqdan odam kelib qolgan, men o'zim bilishini qayrildim. Doim jegandan dog'maydi bir ayol bor ekan. Meylejen kelin. Aytaver. O ham borganmi? Shuni Sen sotib olam deb o'tasizmi? Men sotib olam dedim. Sotib olam. Qanchaga sotiladi ekan примерно? Boshini aytmay yashashadi, aytaveraverib yashashadi boshini. Ne? Kuchingiz yetadi? Ha? Bu bergan? Bir necha million tursa kerak? Az deysiz. Yo'q, aka-ukalarım bor, aytamda. Aytib, to'xtashib, olib qo'shaqda. Sen aytaylar keladi-da. Bir u yoqdan keldi. Sotib olsangiz ne qilam degan o'yingiz bor. Bu zavod ekanda. Elga tegishli zavod ekanda. Menda hali tetiklar chiqara turgan, mana bu yerda avval ishlaydi men tug'andarim. Boyagi mashinani traktorning tetiklarni chiqara turgan hali odamlar bor ekan. Kelib ishlatib elga boyagi tetiklar chiqaradi. Kimda traktor bor, kimda mashina bor. Magazin bor. To'kirni samolyotda apletgan darim, tetik chiqaradi. Traktorlar, mashinalarga Estog'lat. Tetik chiqaradi. Shunday bir qilsak bu degan. A sizning maqsadingiz, sizning o'yingiz qanday? Mening o'yim bu o'zi Satılmaydi, satıladi. Satılmaydi. Bu o'zi non zavod. Buni men qurganman. Men o'sha vaqtda kooperativning proravalam, injenerlar men qurganman. Men qurganligimdan shu ichim kuyib, shunday imorat men qurgan qulab жатат deb kelib o'ngdadim da, qayradan o'ngdadim. Anan o'sha bu xleb zavod bo'lgandan keyin xleb zavod bo'lib ishlab, elga non chiqarish kerak. Bu boshqa buning ichi o'zi xleb zavodga moslashtirib qurilgan. Tetiklar emas. Bu içinde bu tetiklar boyagi jabduklar xleb zavodniki, non zavodniki bu. Non zavod, non chiqarish kerak. Tetiklar bormi, yo'qmi? Yo'q bo'lgan. İçi pustoymi? Pustoy, bu yoq mol bag'ib yurgan. Non zavod bo'lgandan men bu kishidan men bu kishidan ko'ra men yaxshi bilsam kerak. Alloh ishlaganda Zag'ili mol bag'ib yurgan. Shoprek olib topshirdik da magazinni, nonlarni-chi. Anan nonlarni, onun oqshasini ololmay, yomon qiyinchilik bo'lib, sayizdan tarqalib, oqshasini ololmay. Negizi, aka, ati familiyangiz kim? Men Abdulla Ubaydulla. Ubaydulla aka, ochkingizni olib qo'yasizmi? Men bir ko'zingizni ko'rib qo'yinchi. Yo'q, qo'ying ochkini men. Yo'q. Ko'zingizni ko'rib qo'yinchi, qanday kishisiz? Yo'q, shu. Menda negizi qanday desam bo'ladi? Hem qadamchaga kelganda ko'rib qolsak uchrashamda. Non zavodning qarovchisilaringiz qo'y, esingizda bormi deb. Sizning boyog'ingizni qilib, adolatliligingizni eshitib, shunday ejelar bor ekan deb biz shuni qilamiz. Biroq mana bu bo'yicha mana Xallakam men qurganman deb o'tadi-chi. Men qurgan bu Xallakani eng yaxshi bilgan hozir biz yaxshi bilmaymiz. Eng yaxshi bilgan mana nega yaxshi bilmaysiz? Agarda siz bu yerda qarovchi bo'lib ishlagan ekansiz tag'in, bu kishi prorab bo'lib qurganman deydi bu zdaniyani. Ha? Men yaxshi bilmaysizmi? Xallaka, sizning meni yaxshi bilgan deganim, hozir siz misol keldingizda, men sizning dokumentingiz bormi, yo'qmi, kim bilmaydi hech qanday. Ana qochib yurib qo'lingizda nima ishlar keldingiz bilmayman. Bunda deshakda, qamay Xallaka. Hali qochib ketgan, bu kishi qochib ketgan mana shundan zotar huquq qo'g'on organlari quvg'in tutganda qochib ketgan chin ekan. Nega? Xallaka, onda men ham kan ishlagan qatorida siz bular buni eje jurnalistlar bu mol sotadi, mol bog'dat deb o murung pelingiz qilyapti-da, unda chinchilik tushunmay shunday. Bu eng turi, biroq siz mana mayerda-chi, mayerda. Mana men qildim, men javob dedingiz-da bularga, to'g'rimi? Javob men bunda men sizda bunda el yurtdan eshitamiz-da. Ne deb? Eshitamiz. Xallaka yo'q,
жеп коюптур деп. Жеп коюптур. Ошону таркаткан да? Ошо жеп коюптур деп таркаткан. Эмнени жептир? Эмнени жеп? Ушулардын аркасында. Канча жептир? Канча жептир? Эмне качасың да? Мен качып келип, куугунтуктан качып келип, обл прокурор, губернатор, аким, район прокурордун соттордон качып келип, мени камап, мени кыйноого алышкандан мен качып кеткенмин. Мойнума аламын ана. Мен саясий туткунда жүргөнмүн. Неме десеңиз, сиздики өзүңүзгө прав. Эже, сиз журналист да. Мына мен кара бердим малынан, сиз менин малым алдым, бу киши келип бет ишетем десе, мейли добро берет, мейли алгы. Сат мал не сатып жок кылабыздан кайта элге кызмат кылсак. Мен 90-жылдарлардан бери иштеп атам, дагынам ушун. Бирок бу киши ошол малда мен аракет кылып сотко көп берди. Сен обул сотко апардыңызбы? Эркекчи апардыңыз. Туура албадым. Сен нан заводдун территориясына үй салып алгансың. Түшүндүңбү? Сиздики көрөтүптү чоң. Сен нан заводдун территориясына үй салып алгансың да? Ада сиздики мындайда. Ошого мен сотко бергем. Сизден эми нан заводко үй салып алган үчүн мен мындай айтканда коркпошум керек. Эң негизги неге коркпойт? Сиз кашып жүрдүңүз, мен мындай айтканда бу жерде көбүрөөк кармап сактадым. Азыр эң кылган максатыңыз айтпайсыз. Чыгып көргөнүз тапазагыра дейчи. Ким максатыңыз элге кызмат кылыш боло турган болсо мындай кылайлы. Эркекписиз, келиң дагы ашыңда жерде. Мана барбир мен үчүн колбайсыз. Мен кароочу чек калып болгонмун. Ашыңыз иштейли. Элге туруп. Вот, эми жакшы сөз болду аксакал. Эми нан завод иштесин, элге иштейли, иш орундары болсун. Бул жерде деген канча нан завод иштеп кала турган болсо, Кайылбек, канча адамга иш орун берилет? Примерно канча адам иштеши керек? Примерно бир 30-40 адамга иш орун болот. Мына аксакал, мына өзүңүзгө келдиңиз, мынакей. Анан сеники меники деген болбош кексеби дегенде Кайылбек айткандай бул чындап эле кооперативдин имараты экен да, караңызчы. Жерин караңыз чоң экен, имараты мынау союз малында курулган мынау фундаментин караңыз, үстүн жааптыр. Ушул илгери союз малында курулганда бул киши Кайылбек прораб болуп ушул имаратты курган экен. Анан караса жанагынтип жамгырагып, карагып, эзилип баштаганда ичи ачышып ушуну жаап коелу, иштетели деген максатта эме кылса, тиги укук коргоо органдары куугунтуктайт. Сиз апарып камап койсунчу, сиз дагы качып кетесиз. Кудай сактасын андан, аксакал, чынбы? Кудай сактасын. Вот, ошондуктан эми сиздин сөзүңүздү мен колдойм. Сиз аябай жакшы туура түшүндүңүз. Бир жердин адамдары, силер жердештерсиздер да. Бири-бириңиздерди колдоп, эл үчүн, элге кызмат кылып, өзүңөр дагы иштеп, жакшы жашашыңар керек да. Анан кийин сен, мен анан качып кеттиң, анан кайра келип калдың, анан мен карап атам, малымды мен карап атам, анан мен дебеш керек. Келгиле эл үчүн иштейли. Эл үчүн ынтымакта бололу. Мигранттар жүрөт, аба. Сиздин дагы мигранттарыңыз болсо керек Россияда жүргөн. Ошолорду чакырыңыз, мына завод иштеп калса, келип мынаяка иштесин. Алыста, бала чакасын таштап алыста жүрбөйчү. Мен ошого күйөм да. Силер да ошого күйгүлө да. Чындык айтам, мына чындык болуп калды. Мына Халлека менен мен чындыкты секунд сайын айтып атам. Мен да секунд сайын айтам азыр. Мына Халлека менен бу жердечи, мына мени элдери, мына биздин эл Халлека менен, мына мен деле зорго, мен да соткор. Мен билет бер. Бу Халлека менен эч ким иштеше албайт. Себеби бу киши бу жерде сыналып бүттү да, мына айтканда Халлека мына биздин элгечи, биз элге, мына калам жайга. Бу кишинин мына сизге өзүн актап турмайлы туру. Майыркеле кызып келип өзүн актап албайт. Мен дегенде бу кишини алыш көбүрөөк. Несі? Мына прямой эфирде айтып Несі атам. Дүйнөгө таркайт. Бу кишинин терс жагы көп. Мисалы айтыңыз. Мына терс адамдарга өзү угуп турат, өзү карап турат. Айта бериңиз санап. Бу кишинин мындай бизге мындай адамгерчилиги, чынчылдыгы, алгысы жок дагы бу кишинин уже аябай терс жагы. Мисалы үчүн бу киши мектеп боло турган болсо, мектеп иштей турган болсо, мен бу кишиге кароо эмес, бала чака менен ишке киргизе турган болсом, майырге бу кишиден мен иштебейм. Bir tiyim bu kişinin akşam ama bana bir türlü işteyim deysiz, bir türlü işteyim deysiz. Ben bu kişinin beş akşam. Siz bana dokumente güzel konuştunuz ha? Dokument. İşlemezsin satılandı. Ya suladım ama öğreniniz hiç bir zor değil. Ha? Sevemiyorsun şey. Böyle. İşleşmese. Manday da. Bak bu satılan da ya. Siz satı alam degen kızıklar kişi olmuş. Aksakal. Hallaka. Hallaka bu kişi. Bir türlü işteşen deyip, bir türlü işteşmeyin. Короче, Rayın var, şu yaşamışlar. Şu kişiyle böyle şaşırıyor. İşte Ha? Kim?
El için kılıpkan bolsa. Келгиле бул сөз аксакал кечирип коюңуз. Бул сөз майда сөз болуп кетти. Катын сөз болуп кетти. Кечирип коюңуз. Андан көрө мен ишимди кылайын. İşinizi kılın. Ben Ova. zaten sözüme turalım da bak. Siz men için katın edin. Men bu kişi Sözünüzge turalım. Amerikalık bu kişi kılatırgamız mı Amerika? Bana el. Жаңы иштешем дедиңиz. Bitti adam kiri bana çıkışın. Кайра иштешпейм дедиңиz. Эми ал сиздин өзүңүздүн Onda danışık. Biz kettik buna. Siz halakan men ayında. Так, канаке, Халбаке, кийинки имарат, кийинки. Keyinki imaratlar tigi rayonun борборунда да. Ал жерде ак суу, көк суу Эми деген конкретно адамдарды айтыңыз. Кайсы ишиңиз боюнча, кайсы ишиңиз, кайсы аракетиңиз үчүн ким куугунтуктады? Qanday ishga boryapsan? Hareketlerim ele uşul bayağı bu yerde uşul kooperatifin mülkün talaşkan adamlar var da. Oşalar tigi birliktin kişilerin kolga alıp alıp durup ana mağa karşı çıkış kıtattı. Кооперативде Айымбы Жапарова төрайым болгондо канча мүчө бар болчу? Сиз төрага болгондо канча мүчө болду? Не үчүн 10 000 эмес? Не үчүн 43? 43 hem al 99 yılı tüzülgen 43 payşık eken. Andagı kişilerin bardığı jalgan. Koldarın ekspertizden ötkörgönde bardığı jalgan çıktı. 43 anan bu Japarova Ayımбы төрайым bolup şaylangan hiç kanday çoğuluştun protokolu yok. Bu Japarova Ayымбы jalan gana şu birlikti gana kolga alıp жүрgön da. Oşalarga jem taştap. Укук коргоо органдары, бийлик. Birlikte ova. Достор, кадамжайлыктар Айымбы Жапарова эженин тааныгандар болсо, айтып коюңуздар. Баланс болуш үчүн мен ал кишини түз эфирге чакырам. Бирок түз эфирде ал киши менен жалгыз жолугушпайм. Сол жагымда Халил Байке, оң жагымда Айымбы Жапарова эже отуруп түз эфирде бири-бирине суроолорду берип алышсын. Мен дагы суроолорумду берейин. Пайшиктерди дагы чакыралы. Алар күбө болушат. Болгондой кылып. Mamlaket işgana var mı? Bana cevap ver. Şu halaka yaptırırken ha. Oşanı kıratmayın da şey halaka meni vay kıldı. Oşanı şu halaka alıp ana kıyaballarga alıp ver. Kança pul ver. Yürümüz mü? Эмне имарат? Düşünseniz lan koştu ana gitti. Ona mayacılar şey. Jalgan bardı koy kettik. Ana işemet. Ал эмне айтсаңыз өзү? Siz alıp sındığa meni bu kişi aldı. Endi Aylı öşetke hükümetin ileri aşka siz barıp közünüzü... Эмне ишкана, эмне аты эмне? Rayponun çoğun takta, sement, kraska bar yok durgan çoğun ışkalatı ana. Yürü. Var o. Ne Yürü diyeceğim? müsün? Анан Yürü. ал кимге өтүп кеткен? O da aytayım daşkılan. Yürü. Daşkınca bu kişi gelip... Кайсы жерде турат? Машина менен барайынбы, пешкомбу? Peşkom yürü. Neme? Atınay. Anı Ayımбы satkan. Ayımбы satkan bunu. Ben satkan emes mi ana? Ayımбы satkan. Кагазын көргөнсүзбү? Саткан, имарат саткан кагазды көргөнсүзбү? Ал кагазда башка кишинин эме колу деп атпайбы? Ben çatagım onu Ayımбы kezinde satılganda. Ayımбы satkan. Bir de... Azı sen ayıp atkandı. Aparayın desemez. Yok. Ayımбы satkan da отпайбы. Hadi bir yaka cümle. Мурунку төрайым саткан деп атпайбы? А сизде далил барбы? Кагаз далил барбы сизде? Sen demek o aydınla. Sen işteki bilmeysin. Özünce titreye vermegin. Hiçteki bilmeysin sen. Birincidençe. Hiçtekinin kavarın yok. Özünçele bunu alamın deyip alayam albaysın sen sebebi akşam jetmeyip bu açı. Tancal, işim aytmaydı. Tancal aytmaydı. Ha bunu tigi göz karanlıksız bağlaşılarda gelip bağlatağız oşunda bilirsin. Анан кийин жана пайшиктер чечет. Бул пайшиктердин имараты да. Сатылат сатылбайт да ошолор чечет Buna экен. hallekan satkan yerini daha aytam. Al dağı başlanacak o öte rayponun çoğun çakınası. Onu da sattı bu kişi. Oşa çayxananı satıp bunun üstünü yapkamın. Ana. Düşündün mü? Ana emi açtı. Ova. Buna. Orada ne bizim buna hallekanın. Oşa. Hallekanın buna. Bura, çayxananı satkanbız. Satkanbız. Bunun üstünü yapkanbız. Bunun üstünü remont kılganbız. Digi sentrdagi aksu, koksu, soda borborun remont kılganbız. Ошол жака баралы. Çocuğa barıp Шеф. Ой, шеф. Бас. Таныйын дедиңиз го? Таныйын дедиңиz го, таныбайт экенсиз. Менди таныйын деп туруп кайра атың ким дейсиз го? hallekan tuvalı daha iyi. Biraz yakşı bile bu kişinin
Bütün informasyasını ben size Ошол берем, ошондо сурап аласыз. Макул. Тез. Мен түзетіп өчүрбөй турайын. Бар. Ben берем sana keyin. Ben Hallakan bizim burada al işleri var iken. Adır öyle. Siz bırakmazsınız. Yapsın. Түзефир уланып атат. Халил байке айта бериңиз. Эменин немесинде ошол кооперативдин Халил байке мен сурай бере алайын да. Кооперативдин эмне канча имараты бар эле? Кандай? Кооперативдин канча имараты бар эле? Кандай мүлктөрү бар? Район боюнча бул менде кагазда бар. Район боюнча 120 объект сатканда. Кооперативдин 120 объектиси бар беле? Ооба. Ошону бул айым буй сатканда бу тиги мисалы үчүн балансалык баасы азыр мисалы үчүн мына ошол райондун борборундагы ак суу, көк суу, соода борборунун ошол 99-жылдагы балансалык баасы 3,5 миллион болгон да. Эми ошону Жапарова айым буй 96-жылы ва жылдан жылга балансаны көчүрүп жазганда 3,5 миллиондук балансалык баанын үтүрүнү алмаштырып коюп 350 миң деп көчүрүп жазганда 3 миллион жоголуп кеткен. Автоматтык түрдө 3 миллион жоголуп кеткен да. Канчага сатылып атат? Сатылды. Ошону 125 миңге сатып атат. Ошол 3,5 миллиондук ошол кездеги. Анан тиги аны сатып алган Даминов Дөөлөт деген мен ал киши өзү келип мага ачылып сүйлөдү. Мен Жапарованын колуна да өзүнчө акча бергенмин. Мен мынча арзанга сатып алган эмесмин 125 миңге. Жапарова өзү да алган колуна деп ушундай сөздү айтты да. Ошондо 125 миң эмес канчага сатыптыр? Аны айтпады. Канча берген? Жапарованын чөнтөгүнө канча бергенин айтпады. Бирок бергенмин деди. Эме бир суроо. Жанагы кооперативге тиешелүү мүлктү сатканда ошол акча биринчи сатылардын алдында пайщиктердин макулдугу менен сатылыш керек. Пайщиктерге баасы айтылыш керек. Канчага сатылып атканы? Анан ошол акча пайщиктерге бөлүнүп берилиш керекпи? Ооба. Андай болгон эмес. Болгон эмес. Андай болгон эмес. 100 канча объект дейсиз? 120дай. 120га жакын. 120га жакын объектиден пайщиктер алып атабы, алган жокпу? Жок, эч ким алган жок. Жапарова өзү жалгыз гана сатып, өзү жалгыз гана жеп жүргөн. Анда мен кайрылуу жасап коеюн бияка. Тиги Айымбүй Жапарова деген эжени тааныгандар болсо айтып коюңуздар, ушул түзефирге мага келсин. Экинчи тараптында өзүнүн чындыгы бар, ал киши келсин дагы ушул Халил байке пайщиктер болуп түзефир кылалы, келгиле уюштуралы. Анан ошолор деген кимдин ак, кимдин кара экени даана көрүнөт, даана билинет коом үчүн, өзгөчө кадамжайлыктар үчүн. Анан кийин деген баягы кадамжайдагы сайыз маалынан кийинки сатылып кеткен мүлктөрдү сатып берген Айымбүй Жапарова боюнча маалыматыңыздар болсо, ошол кооперативге мүчө болгон пайщиктер болсо мага чыгыңыздар, байланышка чыгыңыздар. Анан сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди айтышыңыздар керек. Бул жакта деген экиге бөлүнүшү турган иш. Себеби дегенде тиги киши тарап, бул киши тарап болуп экиге бөлүнө турган иш. Себеби дегенде кечээ Айдеркенди өзүңүздөр көрдүңүздөр түзефирде. Мэр тарап, анан кийин деген жөнөкөй эл тарап болуп экиге бөлүнүп калды. Бул деген өтө жаман нерсе. Мэр өзү баш болуп мамлекеттин Айдеркендеги өкүлү, мамлекеттик бийликтин өкүлү болуп туруп элди экиге бөлгөн, ол өтө туура эмес. Бөлбөш керек. Азыр дагы мен кадамжай элин бөлүнмөгөнгө чакырам, бирок деген акыйкат, чындык чыгарыш үчүн, аягына биз жетиш үчүн биз деген ошол кимдин ким экенин билип алышыбыз керек. Бул деген оюнчук саткандай эмес, кичинекей буюм саткандай эмес. 120га жакын мүлк сатылып кеткен деп Халил байке айтып атат. Ошол мүлктөрдүн тыйыны каяка кеткен, кимге кеткен, качан кеткен, канчага кеткен, ошонун бардыгын кадамжайлыктар билиш керек, өзгөчө пайщиктер. Анан пайщиктер эмне үчүн 43 тагын, анан калгандары эмнеге өзүнүн талаптарын койбойт Халил байке? Себеби бул Айымбүйдөн коркушат бардыгыча. Бардыгы коркушат. Бир да киши келип буга мындай бир беттешип, мынандай деп бир фактыны бетине айтып
айтышка коркот да, себеби бул бүт бийликти колго алган. Буга бирөө келип айтса эле тиги жактан барып туруп эле толкалап салат да, аркандай кишиничи. Ошон үчүн булар баштап чогулушканда мени төрага кылып шайлаган себеби мен адвокатмын, мыйзамды жакшы билемин. Ошон үчүн сенден башка эч ким муну эптей албайт деп мени төрага кылып шайлашкан да. 2007-жылы. Бирок ал киши менен дагы эптей алдыңызбы? Эптедим. Эптегенден кийин бирок аркандай жалган жалалар менен мени камашты акырында. Бул жерде айтып кетчү нерсе, ошол Мадумаров Акрам Кадамжайга аким болуп келгенде өзгөчө абал пайда болду да. Башка акимдерге караганда Мадумаров Акрамдын бу жердеги бийлик жүргүзгөн бийлиги өтө өзгөчө болду. Себеби бул баш болуп алып өзү ошол баягы Надыркендин келини сата баштады. Биз ошондо мына АКОС деп коет эле, коррупцияга каршы алдын алуу комитетинин Баткен облусу боюнча куратору болуп мен турганмын. Ошол Мадумаров Акрам Надыркенди сатып атканда биз ошол Надыркенге өзүнө барып туруп, бул жөнүндө фотофактылар бар, өзүнө барып туруп бир 40га жакын самосвал 2 экскаваторду кармап милицияга өткөрүп бергенбиз. Эртеси аны чыгарып салды. Андан кийин дагы бир аптадан кийин дагы сигнал түштү, дагы эле иштешип атат деп. Дагы барып ошол 40 чакты КАМАЗды кармап милицияга өткөрүп бердик. Эртеси күнү дагы чыгарып салды. Бул жерде ошол аким ошол вакытта Мадумаров Акрамдын бизнеси болгон да булчу. Бул ушунчалык бир уяты жок аким болду бизде. Өзү Кадамжайлык. Өзү Кадамжайда туулган дейт, бирок каякта чоңойгон мен билбейт экенмин. Немеде Кара Дөбөдөн болот. Ал Акрам Мадумаровду Икрам Илмиянов чоңойткон деген сөз чынбы? Чын. Ошол мени адвокатты бу жерде жөнөкөй гана райондун тергөөчүсү камагандыгы жөнүндө жогорку соттун токтому бар. Тергөөчү Ахматов Улан адвокатты камагандыгы үчүн кызмат абалынан пайдаланып, кызмат абалынан аша чаап, адвокатты камаган, кылмыш жообуна тартылыш керек деген токтом бар жогорку соттун. Бул аткарылган жок. Ал тергөөчү кылмыш жообуна тартылган жок. Ал сайраңдап гана жүрөт. Ушуга бардыгы ошол Акрам Мадумаров менен Икрам Илмияновдун тиешеси бар да, ушулар курит этишкен да коррупциянычы. Ушундай система болгон. Урматтуу достор, мына көрдүңөр, Атамбаевдин шопуру Икрам Илмиянов Акрам Мадумаровду чоңойткон дегени чын болуш керек. Себеби дегенде Акрам Мадумаров Жээнбековдун президенттик аппаратында иштеген, анан кийин Баткенге губернатор болбоду. Канча убакыт губернатор болду белгисиз. Каяка барабыз айтып койгула азыр. Халил байке. Каерге барабыз, каерге токтойбуз? Бу жерде токтойбуз. Мияка кирбейсиз мында, мияка кирип. Кирсе боло берет. Эми Жээнбековдун президенттик аппаратында иштеген Акрам Мадумаров Баткенге губернатор болду. Канча губернатор болду мен эсимде жок, бирок аз эле убакыт губернатор болду. Себеби дегенде эсиңиздерде барбы? Жанагы кечирип койгула, шымына чычкан баладай болуп, башын жерге салып, байкуш болуп, өзбек кошуналар, тажик кошуналар менен чек-арачы болгондо ошолордун алдында былтыйып туруп берген Акрам Мадумаров болчу. Эми мына Акрам Мадумаров Атамбаевдин малында аким болуп турган экен Кадамжайда. Ошол аким болуп турганда ошо Надыркенди сатты деп атат. Надыркенди сатты деп бир гана Халил байкеден уккан жок, мен деген толтур адамдардан уктум. Роза Маманова деген кыз бар түштүктө. Ошол кыз дагы Акрам Мадумаров Надыркенди саткан деп айтып атат. Надыркен деген бул ушул жердин астындагы кен да, жердин астындагы кен байлык. Акрам Мадумаров өзүнүн кызматынан пайдаланып ошону сатып атат да. Эми кагаз жүзүндө документтер, далилдерим жок, бирок деген Халил байке менде сүрөт документтер бар деп атат. Урматтуу достор, Кыргызстандагы бийлик элдин колунда, Кыргызстандагы кен байлык элдин колунда. Ошондуктан акими болобу, соту болобу, прокурору болобу, кимиси болсо дагы элге тиешелүү кен байлыкты жалгыз өзү сатып, мыйзамсыз байууга укугу жок. Биз каерге келдик? Биз азыр Кадамжай районунун борборунда турабыз. Ак суу, көк суу, соода борборунда турабыз. Канча чарчы метр? Эсиңизде барбы? Эсимде бар. Бул көк суу универмагы 2 кабаттуу универмаг. Бул 1986-жылы салынган. Мен билемин, өзүм салганмын муну.
ак суу куручу болгонсузбу илгери жаш маалыңызда? Мен биринчи кесибим куручу, инженер куручу элем. Ошон үчүн булардын бардыгын биз курганбыз. Андан кийин Союз ыдырап кеткенден кийин мен анан кесибимди өзгөртүп, юридикалык билим алып, адвокат болуп иштедим да. Ошондуктан мен буларды өтө беш колдой жакшы билемин. Мынандай бузулуп кетип атканда ушулардын бардыгына булар кулап фотофактылар бар. Отидо деген. Ошолордун оңдогонмун да мен, ошо колумдан келгенде сен оңдогонмун. Ошону Буга дагы колуңуз тийдиби? Ооба. Булар жеке менчик болуп кеткенби? Жеке менчик болуп кеткен, ооба. Жасалма, мыйзамсыз протокол менен ошол пайшиктердин жалпы чогулушунун протоколун жасалмалап, Жапарова Айымбүбү ушундай чоң имаратты 125 миңге саткан да. Канча чарчы метр билбейсизби? Мунун ичи, бунун документтеринде жок кылган. Эми ал эсимде жок. Өтө чоң объект да. Үстү ушу 520 орундук болсо керек эле. Тетиги дарбаза, тетиги сыйрыбы турбайбы машина? Ошондон баштап бияка чейинкиби? Ооба, мына бушка чоң эле экен. Чоң эле экен. Ушунан анан сатып алган ким сатып алыптыр? Даминов Дөлат деген сатып алганда 125 миңге. Анын документтарды бардыгы жалган. Ошол 125 миңди Айымбү Жапарова менен кошо пайшыктер дагы алыш керек беле? Алыш керек эле. Жок, алыш керек эле, бирок Жапарова. Не деп атышат? Алдык деп атышабы? Жок, эч ким алган эмес. Өзү эле булар мындай да. Пайшыктер барбы ушул жерде? Мына пайшык. Аксакал. Сиз кооперативге мүчөсүзбү? Пайшыксызбы? Мен билетимем бар, көрсөтүп коеюн. Билетиңиз кана көрсөтүңүзчү? Eski merkez Sayız Maldağı. Şu sayızda da. Kanaka? Dağ payışları var, çakır veriniz. Gelse. Özlerinin oğuzlarından uğalı da. Belli de bersin, he? Ne degen dokumentiniz var? Так. Членская книжка deyip. Şul, he? İçini açınız göreyim. Köreler aç. Жанагы. Ого. Köreler kızım. Так. Саяхат Мурзашова дейт го? Ayağım. Бул аялыңыз го? Аксудун жаныга келиңиздер. Первый взносы. Взнос төлөнөт болчу, э? Союз малда взнос төлөнөт болчу. Келиңиз эми. Мунан кармап турун. Не дейт? Членская книжка деген болгон экен илгери. Мурзашев Кудрат. Кудратова сиз. Членская книжка. Кооперация – огромнейшее культурное наследство, которым нужно дорожать и пользоваться, дейт. Анан неме, кана неме деген? Не деген кооператив эле? Жок го аты. Biz çile kılıp yazgan da mı nasıl demedi? Magazinler yazgan. Неке. Фрунзенское ПО. Фрунзенское потреб общество деген да. Керек жана коому. Ана мына печатта жазылган да. Правление Фрунзенское потреб общество деген менде бар. Шу. Suretke tapalgın. Bir sanamağanım yok benim buga. 120га жакын мүлкү бар экен ошол сиз мүчө болгон кооперативдин. Анын көбү сатылып кетиптир. Мына азыркы биз барган жанагы нан заводдагы сатылган аттыр, өзүңүз уктуңузбу? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сиздер дагы пайшиктерсиздерби? Ооба. Пайшиктербиз биз. Биз мана ушул райкомдун таланып, тононуп кетип атканга жүрөгүбүз чыдабастаныга бел бейлеп мына ушул элдик элге калсын деп чыккан эжелериң болобуз. Бияка туруп алалы, машина өтсүн. Машинага жолтоо болбой. Бери келиңиздер, тиги жолдон машина өтсүн. Бияка туруңуз эже. Аты фамилияңызды айтсаңыз эже. Мен жакындан таштанбасам. Неме? Мен Асатова Кырдар. Кырдар эже неме кечип коңуз? Оразбек айыл өкмөтүнүн тургуну. Кырдар эже кечип коңуз. Сизге суроо. Кайсы кооперативдин мүчөсү болосуз? Биз Кадамда керек жарак коомун кооперативинин мүчөсү болобуз. Кайсы жылы киргенсиз мүчө? 84-жылы киргенмин. Ошондо эл пайшык болгон. Кичине бир тыйын тыпырдан топтолуп, элдин тыйындан топтолуп, акчасыга курулган имараттар ошол элдик элге калсын деп шүтүп чыгып отуруп,
Mana kurashganimizga bir 2005'te veyin 2006'dan beri жүрөбүz da. 2006'dan beri mana onda malda jepteside gömürübüz arınap mana şul özübüzdün tirikçiligibizdi ekinci oçeretke koyup kooperatiftin işini birinci oçeretke koyup durup şu talanbaсын tolanbaсын eldik elge kalsın dep oturup көрбөгөн күндү укпаган сөз уктук. Эже мынау здание сатылган экен да. Ушул зданияны жетекчи саткан экен. Ошол сатылган акча силерге тийиш керек эле да пайшык катары. Biz ошол өзү сатылбасын. Элдики элге ушундай кызмат кылсын деген ниетибиз бар. Бирок ошол акчасы саткан болсо тийиш керек туура айтасың. Тийген эмес ошондо. Жок, саткан болсо дейсиз, сатылыптыр деп атпайбы? Сатылганы. Анан сатылса, сатылды деп айтпайсыз. Келгиле чындыкты сүйлөйлү да. Эми силер аксакалсыздар, сиздер чындыкты сүйлөсөңөр, жаштар сүйлөйт. Анан сатылыптыр, анан акчасы тийген жок. Акча эч кандай сатылардын алдындачы чогултуп алып, чогулуш өткөрүп, сатылган атат, баланча сомго сатылган атат. Макулсыңар деп сурадыбы сиздерден бирөө? Эч кандай чогулушка катышкан эмеспиз. Çoguluştu körgön de emesmiz. Şul çoguluştu ötkördüm dep jalgandan çoguluş ötközüp үйүдө jarandarga çöp bir özünün tilini algandarga koldu koydurup alıp ol kийин отказ кылган кишилер бар, далил бар. Ошо биз чогулушка катышканыбыз жок. Үйгө барып мындай десе түшүнбөй кол коюп берипин деп ошого тосмо жазган кишилерибиз бар бизде. Ошондой. Абалы оор. Биздин анан дагы Bizden Kadamcay rayonunun жергиликтүү бийлиги, hakimi, milisiya начальниги, prokuratura, ayniqsa prokuratura kiylигишке мына шундай немеге үчүн алар кызыктар экен билбейм. Ошо моментте Мамат Касым Жапаров деген бар болгон прокурор, Мойдунов деген болгон, ана ошол немелер барды кызыктар экен. Şu satkanga kanday ruhsat berip neme kıldı? Bayaldарды камашкан болду. Камап кыйнашкан. Ошону Biz Nadirova Jibek, Asatova Kırdar men bolamын. Nadirova Jibek menen çoң ayal ошону камакка алып неге дегендечи? Неге камашкан? Себебин айтыңыз. Себеби мына ушул Аксуу имаратыга biz иште мына ичи десең туалеттей болуп азыр мына жакта примерге коюп койгон дедек болуп турган болсо көрүш керек. Ошондой бол абалдагы немени biz tuvalet bolup nemeni тазалап ишке киргизип мына шаудыга барып Халил баш болуп туруп биздин жетекчибиз о малда немеде төрага болуп турганы шайлаганбыз биз муну. Неге камады ошону айтың? Ой, неге камайды де мына шуну камаганы бизди мыйзамсыз сатылып кеткен мүлктөрдү кайрадан алабыз дегенде мыйзамсыз сатылып кеткен ээлери тиги мисалы үчүн Даминов дөөлөт прокуратура сот менен биригип алып ошол жасалма түрдө камашкан да. Качан не кылганыңарда? Үйдөн алып кетип камады? Жок, үйдөн алып келген жок. Бизге мындай болгон. Биз мындайда райпонун иши болгондо эле биз биринчи очура койдук деп отурбайбы? Ошондо бир бери ишке кирген кыздарды иштеп аткан повар кыздар. Анан звонок келди. Эже мындай бейтаныш киши 3 киши чыгып кетти жердека. Десенен biz ошо күнү кайсы жылы 2013 7 ноябрь дем алыш качан болсо дем алыш майрам күндөрү булар ушундай иштерди жасайт. Анан дагы кетти. Анан жок, ошо кыз кабар айтты. Анан биз келдик. Кесек черека чыгып кетти деп сен кимсиң? Имараттарда жардыруу болуп атпайбы? Автоунаалар күйдүрүп берип атпайбы? Түш күйдүрүп бересиң дегенге карабастаныга түшпестени көздөрү. Онун далили бар. Шейпер канча, мык канча, страбил канча, река канча бардыгын эсеп кысап кылып жазып, эсепчи Абралиев деди. Кийин сотко бергенде мен фамилиясын таанып калдым. О мурун тааныбайт элем. Даминов дөөлөт мыйзамсыз сатып алган баланы тааныймын ону. Анан дагы бир эсепчи келген. Ошону айтып атам. Качан камап кетти, ошону айтыңчы. Ошондо түш деп атканыбызда түшпөй туруп 1,5 saatтай вакыт өткөрүп алып, залогко алды деген, залогко эркин басып жүрүбүздөн ажыратты деп туруп бизде ошол айыпка коюп. Силер залог алыпсыңарбы? Албадык.
Biz düştü Biz düştü atağız. Çalap kurtarız. Düşpey turup. Düşpey özleri мен суроону берейин да. Ошол өздөрү чыгып кеткенден кийин түш десеңиз түшпөй атат, анан сиздерди айтып атабы, эми жалган жаап атабы, бизди залог алып алды дешип атабы. Ошентип сүйлөсөңүз. Жок, шатын алып койду. Бизди түшүргөнгө мүмкүнчүлүк жок деп туруп, бизге тоомат кылып, уюштуруучулук кылып туруп, бун бизди ошентип айып менен камакка алды. Аялдар залог алат бекен, э? Ошону айтсаңыз. Биз өзү бир элдин Bunu ошол прокурор ошол убакта ошол райондук прокурору Жапар уюштурган. Жапар Маматкасымдын үстүнөн биз Саляновага 5 жолу барып арызданганбыз. Мынандай мыйзамсыз иштерди жасап атат. Мынандай коррупциялар менен биригип атат. Биздин арыбызды карабай атат деп Жапардын үстүнөн 5 жолу бар. Мен Саляновага өзүм лично 5 жолу киргенмин. Салянованан кийин мен иштен аламын аны, бара бергиле деп туруп, иштен алды. Иштен алып Кимди? Жапар Маматкасымды. Прокурорду. Ооба. Областной. Райондук. Районный. Иштен алып туруп, кайрадан 2 күндөн кийин кайра коюп койду. Анан бул ту деп колунда туруп туруп анан бизди камады да. Ошону уюштуруп туруп камады. Уюштуруучулук менен камакка алды. Камады. Канча отурдуңуз? Биз отурдук. Канча күн? Ошо маалда Ошо доктурда канчасы? Биз ошо маалда 17 күн. 17 күн жаттык биз. Ошондо тергөөдө жалган жала жаман экен, курук тоомат деген, ошо жерде давление деген болуп жыгылып калдым. Доктурда жаткан. Жүрөгүм кармап, доктурда жатканда милициялар кайтарып турган. Канча милиция? Бир 7 милиция кайтарып турган. 7-10 десем болот, билбейм. Аягы эмне менен бүттү? Аягы ошол мени камашты. Бул 2 аялды больницада жүрөгү кармап, аерде милициялар кармап турушту. Мени камашты, аягы мен ошонунан бул Жапаров аким менен ошол убактагы Мадымаров, Акрам, ана Жапаров Маматкасым бул Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургундары, көтөрмө айыл өкмөтүнүн тургундарын уюштуруп, менде бар немене видеолор бар. Соттун алдында Абдугапаров Маматкадыр камалсын деген лозунга менен турушкан. Ишке эч кандай тиешеси жок кишилер. Ак Турпак айыл өкмөтү эч кандай тиешеси жок. Эми эжелерди эмне кылышын? Жок, ошол жерден кой бердиби, эмне кылды? Же соттоду? Мен айтайын. Кыска айткылачы, кыска. Кыска мындай болду. Ошо жерде жатып калдык. Ону доктурга барган, больницага барган себеби дагы бир адвокат кеп калып, мындай эжелерди мындай абалда камакка киргизген аткан. Камакка киргизгенге мүмкүн эмес деп өтүнүч жазды да, өтүнүчтү кабыл алып туруп биз ооруканага барып калдык. Болсо бизди камакка сүйрөгөн. Начальниктерге алды. Эми ошонун аягы эмне менен бүттү? Анан аягы мындай болду. Сот болду. Аягы ошондон бери Абдыгапаров келсин, анан Абдыгапаров Эже сот болду, анан Абдыгапаров айтпай эле коюңуз. Сот болду. Сот болду, сотту. Сот болду, анан Сот болду, соттан анан энди соттон эмне деген чечим чыкты? Акталып чыктык. Халил байке, сот болду, соттон акталып чыкты да туурабы? Соттон мындай болду да. Мен тиги бул мыйзамсыздыктан кетип калгандан кийин анан иш токтоп калды. Иш токтоп каралбай калды. Канча убакыт өткөндөн кийин булардын ишин карап, анан баягы мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу кыскартылып. Жок, мен түшүнгөн жоксуңар. Мен суроомо жооп берсем, мени көңүл коюп уксаңар, Халил байке. Кыскартып бүттү деп. Жок. Ошол силер 17 күн жаттыңар. Анан деген жүрөгүңөр ооруп калып, ооруканага жаттыңар. Ооруканадан кийин чыккан ошо жерде туруп. 2 айга үй түрмөгө алып койду. Макул. Үй камагына чыктыңар. Чыккандан кийин сот болду, болгон жокпу? Сот Кызыл Кыяда барып болду, каралбай калды. Абдыгапаров жок экен, иши битти деп. Кийин анан 13-жылы ол окуя болуп атат, 19-жылы февраль айында. Анан мөөнөтү битти деп кыскартып эле койду. Ошол үй камагына чыккандан бери сот процесси болгон жокпу? Болду, баягыдай кылды, кыскартып сот карады, кыскартып койду. 6-7 жыл үй камагында турду. Ошону айтып атам мен. 2 айлык үй өздөрүнүн соттолгонун билбейт го. Үй камагында 6-7 жыл үй камагында турушты. Анан 19-жыл чыктыбы? 19-жылы февраль айында. 19-жылы Акрам Мадымаров Баткенде губернатор эле го. Губернатор эле. Эми алар ишти жасап кеткенден кийин тиги неме кылмыш иш турганда. Убагында аябай кыйнап койгон экен апаларды. Сиз пайышксиз ба? Аты фамилияңызды айтың. Темирова Ташкан.
Ташкын апа айтыңыз. Орозбек айылын тургунумун. Орозбеков. Анан тиги мен пайшик кооперативге мүчө болуп качан кирдиңиз? 84-жылы 5 сомдон акча берип, кооперативдин кенишке алып, биз ошондо кайсы нерсе алсак, марка берди, марканы жагыштырып коюп, топтоп жүрдүк. Кайсы жылы кандайды билбейм, ушул томен топтоп алып, өрттөп салды. Ошон менен пай кенишке алып, ошо айымдын колунда. Контора өрттөп. Ошол 2 бала өлүп калат. Далил бар. Далил бар. Кудай сактасын. Иши кылса мына сатылган имараттардан сиздер акча алган эмессиздер? Жок, эч кандай. Же алгансыздарбы? Жок. Биз өлөйүн деп тазалап ремонт кылып ишке кирсек, башкынчылык кылып алып алды. Эже жок эмес, алган жок, алган болбосоңор алган жокпуз деп айткыла. Алган жокпуз. Алган болсоңор алганбыз деп Эч кандай акча бербедик, өзүбүздүн жаныбыздан жол кира кылып, элдин мүлкү элге калсын деп күрөшүп жүрөбүз. Эже, сиздерде пайшиктер канча адамсыңар? Канча Биз осуңар? 60 ашык эдик. Өлүп канча калды билбейм мен. Сиз канчадасыз? Мен 70-тен. Сизчи? Мен 52-жылымын, 69 жаштамын. Ошол бул ишке илешкенибизде жапжас эле күрөшө турган маалыбыз эле. Мана ушул ишти аягына чыгып берсек, мана биздин Кадамжай районуга адилеттүүлүк орноп, мана Садыр Жапаров президент болуп, өзүнүн башынан өттү ушундай иштер. Анан курук тоомат менен камалгандыга өкүнүп турдук биз. Ошондой биз ошол күндү көргөндүгүбүз үчүн Садыр Жапаровду колдойбуз. Мына ушундай курук тооматтын кандай экендигини билип, бизге дагы Садыр Жапаровдун башыга келген күн келген. Ошондуктан Садыр Жапаровдон биз суранабыз. Мына ушундай жардамдарын болсо, акты ак, караны кара деп bir elden mülkü elge kalsın deyip acıratıp yegen adamdı, satıp yegen adamdı kusturup başladı. Rayon koyan, bizim rayon koyan kusturgan zakon işlersin, zakonda talap kılavuz, suranavuz. Şonday. Rahmat sizge, orubağınız köp yaşаңыз. Halil Bayke, neme boyunca алдында не турат? Сот процесстери турабы? Сизге козголгон кылмыш иштер ошончо калып кеткен да. 7 жыл мурун козголгон иштер, канча иш козголгон? Эмне деген иш козголгон? Мага ошол айып кандай тагылган? Айып ошол баягы мен биз мына пайшиктер менен чогулуш өткөрүп, биз 3 объект сатканбыз. Чогулушта. Сатып туруп, анан канча адамдын колу менен? 65 адам кол менен сатып баягы фотофактын көрдүңүз го, сүрөттөр турат хлеб заводдо ошо кишилер, пайшиктер. Элге көрсөттүңүз, мен көргөн бир тыйын да. Элге көрсөттүңүз, канаке. Айттым го алып алыңыз деп. Ошол сүрөт. Булар олмалда чак өтүп төбөсүнөн көлдөп аткан немеде, маягы көк суу имаратыбызда. Анан кисе кыйлап мындай болбош керек деп туруп анан ушундай чогулуш уюштуруп баягы контора сатылды туура. Анан ол неме сатылды, чайхана баягы бузулуп жаткан жолдо развилкада. Эже залог алды дегендер кимдер эле? Ошону аты фамилияларын эстетип койсоңуз да бир жолу. Залог. Бизди залог алды дегендер кимдер эле? Аты фамилиясы. Абралиев деген экен, ол полициядан экен. Абралиев, Ильясбек деген экен. Анан Даминов Дөөлат деген. Анан эсепчи бир оштон кептир. Биз ошо тергөөдөн силер ошону ушундай кылгансыңар дегенде мен аты жөнүнү билдим. Мурда онон мурда тааныбайт элем буларды. Ошол өздөрү кирип алып, ошолор билип көрүп туруп, ошол полиция жеген ичке менен күрөшпөстөнүгө ошолорго курал болуп Абралиев, Ильясбек, эгерде телевидениеге берсеңер, телевидениеден көрсүн, ошол уксун мени сөзүмдү. Ошол жеген ичкендер менен күрөшпөстөнүгө бул элдик элге калсын деген адамдарды камакка алдырганыга жообуну алсын. Ошо Ильясбек мен эгерде ошон жообуну албаса, жообуну укмайын мен. Кыйналып жүрөм. Ыйлабаңачы. Буйрса, ак ыйлет бирок сынбайт. Мына ийилдиңер, сынбадыңар, акталдыңар, соттолгон жоксуңар. Азыр мына жерден ушундай кылса жаман экен, эң жаман жер. Достор, мына өзүңүздөр уктуңуздар. Эжем, менин эжем, атыңыз эмне эже? Мен Асатова Кырдар. Кырдар эженин айткан
Орозбеков айлак өкмөттүн тургунумун. Макул. Кырдар эже атап кеткен ысымдар өзүңүздөрдүн чындыгыңыздар бар, сиздер дагы мага чыгыңыздар. Анан эжелерди кантип залогко алып, кантип куржала жапканыңыздар боюнча далилдериңиздерди ала келиңиздер, түз эфирге чыгыңыздар. Эми жөнөкөй юридикалык белеми жок, жөнөкөй жарандарды ушинтип кыйнаган болбойт. Убагында деген аябай шоуларды аткарган экенсиңер. Балким өзүңөрдүн чындыгыңар бар, мага чыккыла түз эфирге. Сиздерди эч ким каралаган жок. Бул эжелер башынан өткөргөнүн айтты. Эгер Ильясбек, эгерде көрүп турган болсоң, эгерде биз бир прилапканы райкомдун имаратынан прилапканы ошол эже алып алды деп мойнума коесоң, пожалуйста, мен дагы эле камакка даярмын. Жеген болсом, ичкен болсом, мисалы үчүн да, Надирова Жибек, Асатова Кырдар, Абдыгапаров, Маматкадыр. Ошолорду айыптап, жөн айыптап, бул кишинин юридикалык немелери бар, илим билими бар, өзүнүн немеси бар. Şu bir yerde proyektini özü tüzüp, özü nemekken tanıp, istep, tanıştığı var iken bizi kız karışımızlar kanday dedi, biz göz karışıyoruz, o şey yeldeki yelge kasın. Yeldin mülkü yelge kasın deyip, başımızda batalgağa koyup durup çıkan kasınlar biz bolabız. Эми ак илет бирок сынбайт. Жакшы соттолуп болуп турсуңар, болбосо силерге. Бул эмне сүрөт? Бул ошол кездеги биздин баары чогулуш жасап, Нан заводун алдыбы? Нан заводун алды. Бул пайшиктерби? Ошол пайшиктердин Şular. сүрөттөрү. Var ekemin var. Büyük bardığı. Şimdi dili menen işe katışkan kişiler şular. Taza kişiler. Ana muna azırkı azır turgan bul soda borboru. Мынабы. Ооба. Колуңузбен көрсөтсөңүз. Мына көк суу. Köksü ümeratı. Мына ак суу деп жазылып турат. Ошо чогуу экөө биргеби? Экөө бирге. Мына алыстан жакшы көрүнбөй калыптыр. Мына үстүндө шипыры жок, чатыры жок. Ичи талкаланып аткан. Азыр эми мына бүт шипырлар турат. Аны ким жаап атат? Биз жаптык. Biz yaptık. Пайшиктер. Ооба, пайшиктер. Кийин чогултуп жаганда кылдыңар. Сатып, телефонун сатып. Кайсы бир сатылбай калган имараттарды сатып, ушуларга жумшадык 1 тыйынга чейин. Улам крышасы турбайбы, чатыр турбайбы? O çatırdı. Мына алдынан Anan da. көрсөң. Altınay. Алдынан көрөм. Altınay mandaydan ben dağın bir nemen aytıp koyun. Oşol nemen özleri düşpey turu. MTS'den jardam çakırışkan. Bizde düşürüp al. Bana Asatı Vakır'dan Abdügapparov Nadirova Jibek. Bizde zaloka aldı degen ayıp menen MTS'den jardam. Kimdir? Şolar çakırdı da. Kim çakırgan ne bilmedim. Залог алганда айтып берсең, эми Келип kaldı. Айтам бери сурасам айтпайт да. Anan bayağı MTS'den jardam keldele. Anan men kirgizbey koydum. Kanday hotmeye çıkamız oşon men tutsun dep. Oşon gördün mü? Doğru. Biz şol yolunu kılıp durup bizde ayıptı. Ayıptın üstü ayıp. Bizim ayıbızda uğurlatkan oşolundayn işleri jasadı bular. Uyatı yok. Mına şu Mamat Kasım Japarov. Жакшы силер соттолуп болупсуңар, себеби дегенде булардын ою жаман болчу, ой жаман ой ишке ашпаптыр. Bir kılmış çıkarsa biz gönlü koyat dedi. Biri cümle şey bir çatı verip katında kararlar böyle biz cevaganımız yok. Çatırız yok, çatır kıldık. Yerde çoğalıp kran çaldadık, kran oğlu kimet eken, her saatine pul teret ekesin. Şipırın, kança şipırsak şonça pulga çıkarttık onu. Yok, kıyın kıldık edemiz kızım. Hazır konusun abidan. Бар өзү, мен аз барам. Egerde neme bolsa şol nargı taraptı dağın, dergiler bu taraptı. El taraza, el özü tarazalap, el televizor, el taraza. İki jaktı vergiler. Bir jaktı versin er televizyondan Алар чакырып атпайм, кел далилдесин. Kelsin. Силер чын эле залог алганыңар болсо, Oy oşol kerip жооп Жок, мен берсин. кафе болуп кеткенби? Эже, мындай кылдың ба деп мени айымды мойнума койдум. Эки жакты бергин, эки жакты караш керек. Бул кошулган турбайбы? Мына кошулган турбайбы? Кат чайын ашканасы деген. Ana şu çadırlarda, bana şu
Mehmet Kadir yaptı şunu. O bağı baylanımın aman atıp yatar. Biz nemege? Hakimçilik öşel hakim olup durgan maldan. Hakimçilik munisipalni kılıp işlettin. Pasport ustalı bir kıçıkta turat. Neme? Rajaki avarayını sastaynadagi imaratta turat. Kendi işlet dese oşal rayonun jetekçileri işe kirgizarlar. Bir japar vay büyüden korkup oturup şunday avalga kelip oturat. Bağı baylangan Aksu, atı Köksu, atıga zatıga ayıp olup turat hazır bu yer. Adına şu imaratlar Burada soda taramağı olgan mı? Soda. şu imaratlar 30 yıldan beri şu Turat'ta ce elge yok, ce biylik'e o şu 30 yıldan beri Turat'ta işleyip. Bu жерге менчик өтүп кеткенби? Mına o Kırgız Patriot Soyuz'da zalokta Turat. Ayın bu 500 bin som kredit alıp bunu zaloka koyup. O şu onun töleğe ödüyordu şu günge çeyin. Kırgız Patriot Soyuz, Abakirim Jambul'dan. Bunu satkan. Bu satkan menen dağıla Turat bu. Şular 30 yıldan beri. Cidelikleri nan zavodda 30 yıldan beri hiç kanday bir faydasız Turat'ta. Bu kanday bilik emniyeni karayıp men bilbeyim da o şu. Halil Beyke, meske birde айтайынбы? Bunu çoğuluşun negizde satılgan yok. Азыр эже. Чогулуштун негизинде сатылган жок, туура айтып атасыз. Халил Бекке меске бирде айтайынбы? Мен Советтер Союзунун баласы болгону менен Союз ыдыргандан кийин мүлктөрдү бөлүштүрүү боюнча ишке катышкан жок. Мен анда бала болчумун. Мектепте окуган бала болчумун да. Ошон үчүн мен деген ошол Союз таркаганда мүлктөрдү бийлик эл кантип бөлүшүп алган, аны мен билбейм. Анан мен азыр деген бир мындай картина пайда болду да. Мен менен тең, менден кичүү, азыркы мен саясатка барат элем деп жулкунуп турган жаштарга айта турган нерсе, Союз ыдыраганда чындап эле жанагы союзного значения ПГТлар болгон, шаарлар болгон, московское обеспечениедеги шаарлар болгон. Мен аны билем. Ошол маалда ушундай чоң имараттар монда курулуп калган. Азыр деген имарат куруу оңой эмес, өтө кыйын. Строй материалдар аябай кымбат. Ошол малда ушул имараттарды элге бөлүп берген да, кооператив кылып бөлүп берген. Кооператив кылып бөлүп берген, бөлүп бергенде азыр ошол кооператив жакшынакай иштеп турган болсо, кооперативге тиешелүү мүлктөрдү бир адам сатпай, бардыгы кеңешип кескен бармак оорубайт болуп чогуу сатып, чогуу пайдасын көргөн болсо, балдарыңар мигрант болуп темселебейт эле. Ооба, туппа-тура. Силер жакыр жашабайт элеңер. Ооба. Силер каяктан бир булак пайда болот эле. Силерге киреше кирген булак пайда болот эле да. Ошондой өңүттө, ошондой мааниде, ошондой максатта мүлктөр бөлүнүп берилген, кооперативдер түзүлгөн, бөлүнүп кооперативдер түзүлгөн. Пайдалангыла деп. Бирок ошону дагы амалдуулар, амалкөйлөр ошо кооперативдин башына келе калып, анан өзүм билемдик менен жалгыз өзү сата калып, сиздер айткандай жанагы колдорду жасап алып, жасалма кол менен кооперативдин чогулуш өттү дегендей, жалгыз өзү сатып, жалгыз өзү байып атат да. Мен туура түшүндүмбү? Ооба. Бийлик менен бидиги багып, бийлик менен. Мамлекеттик бийлик, райондук прокуратура, райондук сот, администрация, РОВД, акимият, Даже генерал прокуратура. Генеральный прокуратура, Прокурор bir yerde rol oynayan обл сот, обл прокурор, bara verip çarık jutup jüre verdik biz. губернатордун тиешеси барбы? бар. Алла билген 100%. Губернаторга бир нече жолу киргенбиз Разаковго. Менде мына Разак коттары деле бар менин ишим Çık kamap боюнча. koyam degen ошо губернатордун немесе кабинетке киргенде çık kamap koyam Samarkand'da kamalgan katındı körбөдүңбү? Ошондой болуп түрмөгө жатасың деп мени көрсөткөн ошондо. Эжелер. Ошондуктан мен чыгып кеттим. Эже кезек менен сүйлөшөлүчү. Эме менин сөзүмдү тасыктап койгулачы, баягы Акрам Адумаров саткан Надыркен гени боюнча Надыркен да? Надыркен деп айтты. мен адабий тилде сүйлөп атам, мен журналистмин да. Мен диалектиде сүйлөбөшүм керек. Мен адабий тилде сүйлөшүм керек. Кыргыз эли кыргызча сүйлөшүш үчүн. Надыркен гени боюнча көптөгөн сиздердей апалар камалып кеткен деген чынбы? Ооба. Ошол боюнча камашкан. Чын. Ал дагы плюс. Бул жерде көп неме бар да. Чон кошуп кеткен. Агып келип анан дарыяга айланганда камалганбыз да. Ошого каршы чыгып Надыркенди саттың деп Акрам Адумаров кадама жайда аким болуп турганда
мынау эже момундай апалар аял кишилер жанагы неберелери бар аялдар камалып кеткен дегенди уккам да менчи. Ушулар. Мен шола сатып кырдар болом. Ошол түнкүсүн баягы Надирова Жибек жайлөөдө, Асатова кырдар мен жайлөөдөмүн. Анан Надирова Жибек 14 машина bir pagırışıklı yüktep atkanda hova maşine. Her bir maşine 40 tonnalık maşine. Oşol bağlı temirli taşıvız kança % temiri şunday karmasan magnet karmaydı de. Anan. Oşonu anan dokumentin kana, doговорun kana, hükümet menen degende hiç kanday dokument көрсөтө албагандыктан анан документтин көрсөтө албай договору жоктугудан Надирова Жибекке 50 миң чөнтөгүгө салып эже кетип калайын дегенде чөнтөгүмдү арам кыла деп 80 миң акчаны мен чөнтөгүмө саганда чөнтөгүмдү акчаңды ал мен чөнтөгүмдү арам кыла колумду арам кыла мен андай сен айткан катын эмесмин деп отуруп ошолордун жолун тосуп ошол камакка ошол машинелерди милсаханага батпайт эле ошол 2013-жылы октябрь айында. Анан автобазага камалган. Анан милсаханага батпай автобазага камап туруп, анан дагы ошо сиз каршы турган үчүн сизди камаганыңызды айтып бериңчи. Ошолну карап туруп, ошого баа берип туруп, коя туруп, мундарды сазайын беребиз деп туруп, бул чердака чыгып туруп, анан өздөрү чыгып туруп, анан биз эже уюштуруу жасалманы ошону уюштуруп туруп, уюштурду. Надыркен боюнча отдельно болгон эмеспи? Буну атайын ошону уюштурган дейсизби? Надыркенге каршы чыкканыңыз үчүн сизди бизди залап алып алды деп, сизди күнөөлөп ошону уюштурган деп атасызбы? Түшүндүмбү мен? Ошону эң туура. Ошо Надыркендин айынан ошолордун жеп аткан Надыркен ташынын айынан ошолордун жеп аткан ашыга биз калампир сап коюппун. Эмне мен деген көрүп турасың, айткым келет. Ошону сайдын ташыдан арзан, сайдын шагалыдан арзан наркта сатып, анан бизге акчаны бергенде мен айткамын. Ошону өкмөт менен договор кыл, биздин айыл өкмөтүбүзгө түшсүн, киресе деген сунушту айткамын, сөзүмдү айткамын, ачык мойнума аламын. Ошондон бизди кылган тоскон жол тосуп туруп, ошону камакка машиналар киргизгенибизден анан эмне кыларын билбей бул ишти уюштуруп туруп анан майрам күндөрү как раз иш эмес биз аш кылып же бир топтолуп мына жерде ар дайым аш кылып жетелеп келип калган элек анан уюштуруп туруп жердеке чыгып алып бизди сатын алып койду деп ошону алганыбыз жокпуз башка жок. Ошону ушундай болгон түшүндүм эже, болуптур. Сөз түшүнүктүү. Халил байке, эми басың. Чарчап кеттим мен, болуң тезирээк. Мен түз эфирден мага телефон чалбай тургулачы, түз эфир бүтсүн анан кийин өзүм чалам силерге. Халил байке, мындан кийин эмне турат? Баягы коротко ясно, канча айып тагылган, кандай айып тагылган, канча иш козголгон? Мага жалпысы өтө көп статьялар менен 4-5 иш козголгон. Азыр сотто карала турган иш 125 статья, ошол 97-жылгы УК менен 125 статья тиги кишилердин эркин жүрүүсүн чектеп койгон деген, тиги ошол жалган сатып алган Даминов Дөөлаттын үстүнөн, Тимполдун немеси Абралиевдин үстүнөн ошолорду эркин жүрүүсүн чектеп койгон деген 125 статьяны коюшкан мага айып кылып. Жок, мынау залог калды деген эжелердин арасында сизди да бар деп атабы? Мен да бармын да. Бар белеңиз? Үшөөбүз барбыз. Мен бул жерде болгом. Анан 171 статьяны койгон. Ал деген сөз баягы ишенип берген мүлктү өзү жеп алган деп койгон 170. Бул экинчи кошулган иш. Ооба. 171 статьяны койгон, ал ишенип берилген мүлктү өзү жеп алган деген. Мүлк сизге ишенип берилгенби? Мага ишенип берилген. Төрага катары. Ооба. Мен мына үстүн жапканмын. Ушунун үстүнө жапкан акчаны жеп койду деп атат. Ол Баткен облусунун прокурору Жумабаев Латип. Пайщиктер эмне деп атат? Пайщиктер каршы, пайщиктер биз пайщиктерден эч ким сураган адам жок. Пайщиктер биякта эч ким эмес, бир тиын эмес пайщиктерчи. Бирок өздөрү билгендей жасап атат баары жок. Дагы үчүнчү иш. Үчүнчү иш немеде турат, 166-ал мошенничество, алдамчылык деген, ошолордун баардыгын. Кимди алдапсыз? Мен
Şu eldi aldapmын да. Мен алдап, өтіге біз сатқан немелерді ошол доверияға кирип алып сатқан деп 166 статьяны койгон. Бул статья неме? Ошондо 3 иш козголот а? 3 иш козголгон. Бул иш ошто турат. Ошто каралды. Анан биз кече 15 февралда сотко бардык. Мына күбөлөр менен барсак, сурап, анан мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу деп ишти кыскартты. Ал туура эмес, бизди акташ керек. Мөөнөтү өткөн боюнча ал туура эмес. Ага мен макул эмесмин. Эми макул. Иш турат, процесстер башталдыбы же ким тиги прокуратура жандандырыш керекпи же сиз арыз жазышыңыз керекпи? Эмне болду? Жок, азыр кароодо турат. Сотто турат. Бир иш Кадамжай район сотунда кароодо турат. Судья ким? Судья Нарымбаев. Эми 7 жыл мурун сиз Украинага саясий туткун катары Кыргызстандан чыгып кетелегиңизде соттор кандай эле, эми азыр соттор кандай? Өзгөрүп калганбы? Байкап атасызбы белгилерин өзгөрүүнүн? Жок, өзгөрүү жок. Мисалы үчүн кече биз облус сотко барганда, ал соттор сен күбөлөрдүн оозун жаап, аны сүйлөбө, муну сүйлө, аны сүйлөбө, муну сүйлө деп оозун жаап берген, күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрүн бир тыйынга эсепке албастан өздөрү билгендей чечим чыгарып койду да. Эч кандай өзгөргөн жок. Эч кандай өзгөр. Даже айтат элем мен бетер болуп кетиптир сотторчу. Оштун облус сотунун судьялары. Мисалы үчүн мына айтайын, Кубатов ким эле баягы Кубаттын аты? Абылай? Жок, Абылай эмес. Айвар. Кубатов Айвар. Ушул ушундай бир одоно мамиле кылды да магачы. Отуруп алып